Алабука 1 май айыл аймактарын туташтырган таш жол дээрлик 30 жылдан бери оңдолбой келет. Бул жолдон Шакафтар, Сумсар 1 май айыл аймагынын жашоочулары катташат. Жолдо жүрүүдө аябай ушунчалык айыл кыйналганын көрүүгө болот. Анткени унаанын ылдамдыгын, эң жогорку ылдамдыгын саатына 40 чакырым менен гана жүрүүгө болот экен. Жыл сайын эки чекесин грейдер менен сүрүп тазалаган менен бирок кайра эле жамгыр жууп, эрте жазда кайра эле ошол эле абалы ушунча оор болуп калат жол. Бир четинен чаң сапырылып, бир чети мынтип шиштүү таштар чыгып, унаа менен катуу жүрүүгө эч канча мүмкүн эмес. Мен билишимче 1 май айыл аймагы атайын тийиштүү бийлик өкүлдөрүнө ушул 30дан ашуун атайын кайрылуу каттарын жасашкан, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Чаткал району Сумсар айыл аймагына карайт экен бул жерлер. Дагы бир айтып кете турган сөз, бул Алабука 1 май жолу Советтер Союзу убагында асфальтталган, бирок кайсы жыл экени боюнча менде маалымат жок. Тактап айтканда болжолдоп 30дан 30, 40, 50 жыл мурда асфальтталган жолду. Бул азыр ошол Союз убагында курулган жолдун айрым жерлери гана ушу калган, ортолору кемтилип, тешилип, жамалып атып, ушу айрым жерлери гана калган да. Бул кире бериш айыл Шакафтар айылы Чаткал районуна карайт. Айылдын кире бериш жери. Айыл даралап өткөн жолду көрүп алыңыздар. Бул жол менен алтын ташылат. Бир чоң КАМАЗ өткөндөн кийин ушундай артында уюлгуп чаң калат. Мындай КАМАЗдар күн сайын өтүп турат. Отурган жөнөкөй гана машина өтсө дагы, жеңил машина чаң сапырылып айылдыктардын мазесин алат. Айтор ушундай жашоо 1 май Шакафтарда.